Бисмилля ва алхамдулилля ва салату ва саламу аля расулилля. Амма бад, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу достор, сабактарыбыз улантабыз. Жин жана шайтандар ааламы өтүлүүчү маселебиз шайтандын максаты тууралуу өтүп атканбыз. Негизги максат айтып кеткенбиз. Бул колдон келишинче өзү менен кошо көп инсандарды, адамдарды тозокко түшүрүү максатында. Ошол максатка жетүүдө айтып кеткенбиз мурунку сабакта. Биринчиле анын бир куралдарынан, адаштыра турган бир амалдарынан бул адамды ширкке алып келүү, ширк күнөөсүнө. Себеп дегенде айтканбыз, ширк аркылуу капырчылыкка алып келүү. Себеп дегенде ширкти Аллах Таала эч кимге кечирбейт дегенбиз. Ошол себептен эң чоң бир максаты, эң чоң бир үмүтү бул адамды ширкке алып келүү, Аллахка ибадатта бөлөк бирөөнү кошуп ибадат кылуу жана бөлөк ошол ширктин түрлөрүнө чалыктыруу. Эми эгерде шайтан бул ишине ашпай калса жана бул иштен үмүт үзүп койсо, бул бөлөк куралдарына киришет. Албетте шайтандын куралдары көп. Ширктен кийин бул бидаатка киргизет. Бидаат деген эмне? Бул динге жаңылык киргизүү. Себеп дегенде бидаат бул ширктен кийинки чоң күнөө болуп эсептелет. Бул Аллах жана анын элчиси шарият буйрубаган нерсени буйруу жана жасоо. Ошол себептен мусулман бидаатка түшүп калбаш үчүн сүннөт менен бидааттын айырмасын билип алыш керек. Сүннөт деген бул эмне? Сүннөт бул бардык пайгамбарыбыздан келген пайгамбарыбыздын сөздөрү жана жасаган иштери жана бирөөнү тастыктоосу. Демек, сүннөт жасаган иш сүннөткө шайкеш болуш керек. Аллах Таала Куранда айткандай, пайгамбар берген нерсени алгыла, ал эми ал тыйган нерседен баш тарткыла деген. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат, пайгамбардын өкүмүнө каршы чыккандар билип коюшсун дейт. Эскерип койсун дейт, эсине тутуп алышсын дейт. Кандай гана алар фитнага түшүп калбасын дейт. Жана чыдабаган азаптарга кабыл болушпасын дейт. Ушул аяттын тафсиринде кээ бир алымдар айткан, пайгамбарыбыздын өкүмүнө каршы чыккандар бул ошол динге жаңылык киргизгендер, бидаат киргизгендер. Ошол бидаат менен бул дүйнөдө ошо фитнага кирип калбасын деген сөзү ширкке келип калбасын, ширк ишине түшүп калбасын деген мааниде. Ошол бидаат менен ошол бидаат ширкке алып келип койбосун деген бир мааниде. Ал эми чыдабаган азаптарга кабыл болбосун деген сөзү Аллах Тааланын бул кыямат күнү акыретте чыдабаган азаптарга кабыл болуп калбасын, ошол эгер ширкте жан берген болсо. Имам Ибн Касир айтат ушул аяттын тафсиринде, бул пайгамбардын өкүмүнө каршы чыккандар, булар ошол пайгамбардын жолуна, сүннөтүнө, шариятына каршы чыккандар албетте. Ушул каршы чыгуусу аларга Аллах Таала эскертип айтып атат, билип койгула дейт. Кыямат күнү мындайча айтканда, сөздөр жана амалдар пайгамбарыбыздын сөздөрүнө жана амалдарына таразаланат. Эгерде сөз менен амалдар пайгамбарыбыздын сөз жана амалдарына шайкеш келсе, анда ал кабыл болунат Аллах тарабынан. Ал эми эгерде пайгамбарыбыздын сөздөрү жана амалдарына каршы келсе, анда албетте ал четке кагылат. Ошол себептен сүннөтү бекем кармап, бидааттан алыс болуу бул өтө зарыл нерсе. Андан кийин экинчи нерсе бидаат деген бул эмне? Бидаат деген бул динге далилсиз жаңылык киргизүү. Динге далилсиз жаңылык киргизүү. Бул же сөздө болушу ыктымал, же амалда, иште, же ишенимде болушу ыктымал. Демек, бидаат
бул динге далилсиз жаңылык киргизүү болуп эсептелет. Аллах Таала Куранда айтат: "Бүгүн мен силерге диниңерди толуктадым" дейт. Жана өзүмдүн жакшылыгымды толук силерге жеткирдим дейт. Жана ислам менен силерге дин катары ыраазы болдум. Бул жерде Аллах Таала айтып атат, бул дин толукталган. Пайгамбарыбыз аркылуу, пайгамбарыбыздын себеби менен Аллах Таала бизге динди толуктап берген. Жана бул жерге, бул динге жаңылык киргизүү муктаж эмес. Аллах Таала бул динге жаңылык, бирөө жакшы жаңылык болобу же жаман жаңылык болобу айырмасы жок. Жаңылыкты киргизүүгө бул дин муктаж эмес. Бул толук жана кемелдүү дин болуп эсептелет Аллах тарабынан. Хадистерде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Айша энебизден, имам Муслим эки сахих китепте келет. Пайгамбарыбыздын мындай сөзүн кабар берет, Айша энебиз: "Эгерде кимде-ким ушул биздин ишибизде, ушул биздин динибизге жок нерсени киргизген болсо, анда ал четтетилет" деген. Мындайча айтканда, бул динге кимде-ким бир жаңылыкты киргизсе, ал жаңылык бул динге кирбейт. Албетте четке кагылат. Балким бул дүйнөдө жүрө бериши мүмкүн, дин катары билбегендер аны колдонуп ошол ибадат кылышы ыктымал, бирок кыямат күнү албетте бул дин, бул кылган иштердин баардыгы чаңга айланат. Эч кандай бир эмне салмак ээ болбойт. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз айтат, имам Муслим риваят кылган хадисте, Жабир ибн Абдилlah, Аллах Таала андан ыраазы болсун, алардан айтат, пайгамбарыбыз мындай деген дейт: "Сөздөрдүн эң жакшысы бул Аллахтын китеби" дейт, Куран. Жолдордун эң жакшысы бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жолу дейт. Ал эми иштердин эң жаманы бул жаңылыктар дейт. Жана бардык жаңылыктар бул бида дейт. Ал эми ар бир бида бул адашуу, ал эми ар бир адашуу бул отто дейт, тозоктун отунда. Демек, бидаттын динге жаңылык киргизүүнүн оорлугу шариатта өтө маанилүү нерсе. Ошол себептен кимде ким бул динге жаңылык киргизген болсо далилсиз, анда бул Аллах Таалага жана анын элчисине жала жапкан болор чыгар. Ошол себептен динде бир өзү негизи ибадатта бир эреже бар. Негизи Аллах Таала амалдарды, адамдын амалдарын экиге бөлгөн, экиге бөлүнөт. Бул ибадат жана адат болуп. Ибадат бул Аллах менен болгон мамиле, адат бул адамдар менен болгон мамиле. Ошол эми эки нерседе бир эреже бар. Эгер ушул нерсени билип алсак, балким ушул бидатка кабыл болбойбуз. Ибадатта бир негиз бар. Бул ибадатта негиз бул арам деген сөз да. Арам деген бул сен бир оюңан чыгарып бир ибадат кылууң бул арам болуп эсептелет. Качан жасаган ишиңе далил келмейинче. Демек, эч кимдин акысы жок бир ибадатты жасоого, эгерде анын ошол жасаган ибадатка далили жок болсо. Демек, ар бир киши бир ибадатка киришкен сайын, ошон үчүн кайсы ибадатка киришпесин, мисалы үчүн киши намазга киришсе, ошол намаздын өкүмдөрүнүн баарын билип алыш эми бул кишиге парз болот, важип болот. Мисалы үчүн бир соода кылайын десе, ошол сооданын өкүмдөрүн билүү буга парз болот. Билмейинче аны жасабаш керек. Же мисалы үчүн ошо орозо кармай турган киши орозонун өкүмдөрүн билүү парз болот. Ал эми адат маселесинде тескериче баардыгы адал болот. Мындайча айтканда, эч ким бул мисалы үчүн бирдемкени, бир кийимди кийип алсаң, сага эч ким айта албайт. Бул кийимди кийгениң арам деп. Ошол айткан киши ошонун арамдыгынан далил алып келмейинче, ал нерсени айтууга эмне анын акысы жок. Демек, ибадат маселесинде, демек, эч кимибиздин акыбыз жок экен. Бир нерсени оюбуздан чыгарып, ибадат кылууга себептегенде эрежеде негиз бул ибадатта арам.
ибадат кылуу, далилсиз ибадат кылуу бул арам болот. Демек, бул дин өзү негизи бул диндин ушул бекем туруусу дагы бул диндин ушул кылым карытып ушул келаткандын бир себебинин бири бул дин бир жомокторго же бир уламыштарга таянган эмес. Бул бир гана далилге таянган. Бул шариаттагы далилдерге таянган үчүн ушул бекем болуп, эч бир урабай Аллах тарабынан келаткан бир ажайып келген улук бир диндерден. Демек, ушу менен сабагыбызды бүгүн токтоттурабыз. Адаттагындай бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз Абу Хурайра, Аллах Таала андан разы болсун, Абу Хурайрадан келет. Пайгамбарыбыз мындай деген дейт: силердин кимиңер жата турган болсоңор дейт төшөгүңөргө, төшөгүн кийиминин ички жагы менен кагып силкип койсун дейт. Себеп дегенде, ошол төшөктүн ичинде эмне бар экенин ал билбейт дейт. Андан кийин мынтип айтсын дейт: бисмика робби вадa'tu джамби ва бика арфауху ин амсакта нафси фархамха ва ин арсалтаха фахфазха бима тахфазу бихи ибадака салихин. Пайгамбарыбыз айтат: Роббум, сенин ысымың менен капталымды жаткырдым, жана сенин ысымың менен аны кайра тургузам. Эгерде сен жанымды ала турган болсоң, анда жанымды ырайымыңа бөлө. Эгерде аны кое бере турган болсоң, анда аны сен солих пенделериңди сактаган нерсе менен сактап кой дейт. Айтып кеткендей, дайыма ар бир дуанын эгер маанисине ой жүгүртүп кирише турган болсок, бардыгы Аллахтын жаңгыздыгын даңазалап, жаңгыздыгына пендени байлай турган бир маанилерди камтыйт. Аллах Таала баарыбызды диндеги бидаттардан сактасын, диндеги жаңылыктардан сактасын, жана кыямат күнү жасаган иштерибизди пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө шайкеш кылып, кыямат күнү иштерибиз бир баага ээ болуп, ошол амалдарыбыздын себеби менен Аллахтын рахматы менен бейишке Аллах Таала киргизүүнү насип этсин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.